Bani İsrail'deki bir kişi 99 adam öldürüptür. 99 adam öldürüp bir oy basıp kaltır da. Эми ушул ойдан ахиретке бара турган болсом, менин жайым дозок эле болуп калат окшойт. Тоба кылсам Алла кабыл кылабы, кылбайбы деп ой баскан экен. Кой, бир ушу жакшы адамды издейинчи, билимдүүнү издейин, бир аалымды издейин деп барып издеп сураштырып, бир айылга келсе, ошол жерде аалым бар деп, ага барып туруп айтыптыр. Мен 99 адам өлтүрүп алгам. Мен тоба кылсам, тобам кабыл болгонго жол барбы десе, ал айтыптыр. 99 adam öldürüp toba izlegen sen atan kalıştı. Kayaktan kabul olsun sen anı öldürüp 100 kıl koy. Oturayım işte. Anı öldürüp ne kıl koydur? 100. Anı öldürüp 100 kıl koydur tuğandar. Giyin gayradağı tınçtanmay izleptir dağı. Çıkıp izlep bir alımda içtir palanca ayılda uşunday alım var. Oşoğa varıp suraçı dese barıp surasa al aytıptır. Бұл айтқанда мен 100 адам өлтірдім. Егерде тоба қылсам, Алла Таала мен тобамды қабыл қылабы? Кечиребі Алла Таала мені? Десе тиги алым айтқан екен. Өте жаман иш кылыпсыз. 100 адам деген қандай чоң күнөө. Бирок Алла Тааланын тобасынын эшиги ачык деген екен. Алла тоба кылсаңыз кабыл кылат деген екен. Биринчиси ушул Алла Тааланын рахматынан үмүт үзбө дегенчи. Экинчиси насааты sen жашаган айыл арамкор, ыплас айыл. Ал жерден чыгыңыздағы, мына жақта имандуу айыл бар, ошол жаққа көчүп кетиңиз деп турду. Бул жерден биз сабак алсак болот. Арам чөйрөдө качыңыз. Качпасаңыз иманыңызды сактай албайсыз. Арам чөйрө, арам достордон качыңыз. Бул сизди дозокко алып барат. Арам чөйрөдөн качыңыз. Ошон үчүн айткан жакшы адамдардын чөйрөсүн тандаңыз, иншалла жакшы болуп кетесиз. Жакшынын шарапаты, жамандын кесепети ата бабаларыбыздын накыл сөзү мурунтан калган. Ошон үчүн туугандар, не деди буну? Мына арам чөйрөңү айылды ташта дагы динсиз. Мына имандуу, диндар айыл бар, ошака көчүп кет деди. Макул деп өзүнүн ушул арам айылынан, имансыз айылынан көчүп, имандуу айылга келатканда, жолдун ортосуна келгенде, Алла Тааланын тарабынан бунун жанын алгыла деген чечим чыгат. Эми жанын алганга периште келатса, ал менен кошо дагы эки түрлүү периште келатат. Райым периштелери, азап периштелери. Азап периштелери келатат. Бул 100 адам өлтүргөн, бунун жанын биз алып кетебиз дейт. Жанын биз чыгарабыз дейт. Райым периштелери болсо, бул тоба кылган, мынакей жакшылыкка басып келатат. Бунун жанын биз алабыз, биз алып кетебиз дейт. Эки тараптан периштелер талашып калат жанын алганга. Алла Таала чечүүчү кылып, үчүнчү периштени жиберет. Бар чечип кой ош маселелеринде. Ал мындай кылат. Силер мындай кылгыла. Эки тарапты санагыла дейт. Бул имансыз, күнөкөр. Бул айылдан санагыла, бул айылдан санагыла. Кайсы жакка жакын болсо, ошол алып кетсин дейт. Эгерде имандуу айылга жакын болсо, райымды периштелер алып кетсин. İmansız ayılga жақын болса, анда азап периштелер алып кетсин дейт. Çenep kelatsa, Allahu Akbar, түп-түз ушу 50-ге 50 экен да. 50-ге 50 келип калган экен. Акырында ушу дем чыгып атканда, өлөйүн дегенде жан бергенде дем берет го. Дем чыгып атканда bir көкүрөк дейт. Риваятта келет bir көкүрөк. Мына көкүрөк. Bir көкүрөк мынча 15 сантиметр. Bir көкүрөк ушул имандуу айылга ошого карай умтулуп койгон экен да. Ошончо умтулуп койгон экен. Райымдуу периште алып кетти дейт бунун жаны. Райымдуу периште алып кетти дейт туган. Демек ар бирибизге эртеби кеч периште келет. Бирок биз билбейбиз. Азап периштеси келеби же райым периштеси келеби. Бардыгына бирдей келе бербейт. Кабырга барганда периште күтүп алат. Kabırga varganda birinci sizdi
Meni perişte kütüp alат. Barыбызды. Ал жерде сурабайт, атың ким? Фамилия? Канчанчы жыл төрөлгөнсүң? Улутуң ким? Уруң ким? Не болуп иштегенсиң? Эмне болуп өлүп калдың? Сурабайт, кызыгы жок аерде. Просто кызыксыз да бул суроолор. Бу жерде сурайт го? Канча бала таштап кетти? Сурабайт. Ал жерде сурайт. Сен кимдин кулусуң? Сен кимге ибадат кылып келдиң? Кимди роб деп келдиң? Долларды роб деп келдиңби? Дүйнөнү роб деп келдиңби? Же Алланы роб деп келдиңби? Тарбия кылуучуң, кажетиңди бүтүрүүчү. Сен робуң ким? Ма роббук, робуң ким деген периште сурайт. Периште сурайт. Диниң кайсы? Пайгамбарың ким? Периште сурайт. Жөнөкөй эмес, эгерде ыймандуу, жөнөкөй, тазаланган киши болсо, сулуу жаш жигиттердин сүрөтүндө келет. Жаштакай кылып сурайт. Адеп менен сурайт. Кудай сактасын, биякта эгер андай тообасыз өлсө, намазсыз өлсө ошого жараша периште күтүп алат. Чыңгыртабы, бакыртабы ал өзүнүн иши, эмне бала кылса да бир башкача. Кудай баарыбызды сактасын. Баарыбызды кабырдын азабынан сактасын, кабырдын фитнасынан сактасын. Пайгамбарыбыз дуа кылат эле: "Я Алла, кабырдын фитнасынан сакта, кабырдын азабынан сакта" дейт эле. Кабырдын фитнасы тамаша эмес. Кабырдын азабы тамаша эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир намаздын салам берерге чейин 4 нерседен пана тилейт эле. Канча? Аллахумма инни аузу бика мин азаби жаханнам. Аллахумма инни аузу бика мин азаби жаханнам ва мин азабил кабр ва мин фитнатил махья вал мамат ва мин шарри фитнатил масихид даджжал. Я Аллах, мени дозоктун азабынан сакта, кабырдын азабынан сакта, өлүм жашоонун фитнасынан, даджжалдын жамандыгынан сакта дейт эле. Бир жолу Айша радиаллаху анха энебиз бир жөөт аялга жакшылык кылып, жөөт аял жакшылыгына Айша энебизге дуа берет. Алла Таала сизди кабырдын азабынан сактасын дейт. Ага чейин Айша энебиз уккан эмес экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйгө келгенде кабарын берет. Я Расулаллах, мен бир жөөт аялга жакшылык кылдым эле. Ал мага ушундай дуа берди. Алла Таала сизди кабырдын азабынан сактасын деди деп. Пайгамбардан сураганда кабырдын азабы барбы деп? Бар деди. Кабырдын азабы бар. Үйүп койгон топурак эмес. Бейиштин бакчасынан бир бакча, же дозоктун отунан бир чукур бул. Айша энебиз айтат, ошодон бери пайгамбарыбыз ар бир намаздан кийин кабырдын азабынан сакта деген дуаны айта баштады. Бул жерде периштелер. Периштелерге ыйман келтирейли. Жаналгычына дагы, сурагына дагы, амал жазганына дагы эмне кылайлы? Ыйман келтирейли. Ишенейли. Эртеге тургузганда бейишке алып келе турган өзүнчө периштелер, дозокко айдап бара турган өзүнчө периштелер. Бул жагын Ризван деп коет, бул жагын Малик деп коет. Бейишке алып бара турган периштелердин аты Ризван, дозокко айдап бара турган периштелердин аты Малик. Периштелер. Эртеге амалыңызга турганыңызда периштелер күбөгө турат. Ошо амалды кылдыңызбы, кылбадыңыз? Инсан айтышы мүмкүн да, эми чөтө бете бир ашка бирөөлө жазып койгон окшойт деп. Периштелер күбөлүккө турат. Яума якумул ашхад. Күбөлүккө турат ошо күнү. Бул периштелерге ыйман келтирүү туугандар. Асмандан түшкөн китептер, акыркы улуу китеп. Өзгөрүлбөс, бурмаланбас. Түбөлүктүү кыямат күнгө чейин калтырылган кереметтүү Алланын улуу ыйык китеби Кур'ан. Буга чейин Таурат, Забур, Инжил түшкөн. Алланын китептери. Акыркы китеп Кур'ан. Алла Таала буну сактоосун өзүнүн жоопкерчилигине алган. Кур'анды караган ибадат, окуган ибадат, ойлонгон ибадат, амал кылган ибадат, жакшы көргөн ибадат, таркаткан ибадат, сактаган ибадат, Кур'анды даңазалаган ибадат. Алланын китеби Кур'ан менен инсан Аллага жакындагандай, бир дагы амал менен андай жакындай албайт. Кур'ан адамзатты куткаруу үчүн түшүрүлгөн китеп. Пендени Алла менен байланыштыруу үчүн. Акыйкатты издесеңиз Кур'андан издеңиз. Адилеттүүлүктү Кур'андан издеңиз, тазалыкты Кур'андан издеңиз.
muhabbatni Qur'ondan izleyiniz, beyishni Qur'ondan izleyiniz, dozoqni Qur'ondan izleyiniz. Qur'on bardık hükümü adiletli, bardık kavarı çın. Qur'an-ı Kerim menen tuğandar, ey Müslüman bir tuğandar, gelinizler, beken bugün niyet kılaylı. İnşallah Kuda kalasa Qur'an okuyubuz, Qur'an menen dostlaşabız, Qur'an menen sırdaşabız, Qur'an menen tanışabız. Qur'an okuvagan tünübüz bolbayt, Qur'an okuvagan günübüz bolbayt. Kanday olmasın? Elhamdülillah. Erk gerek, niyet gerek, hareket gerek. Qur'an okuylu. Qur'an taştabaylı. Qur'an'da o bir şey. Al Qur'an tekçeye koyup koya turgan kitap emes. Asıp koya turgan kitap emes. Aça turgan, okuy turgan kitap. Nurlana turgan kitap. Tazalana turgan kitap. Bağıt ala turgan kitap. Joldoma ala turgan kitap. Allah'a jakınday turgan kitap. Ahiretni kura turgan kitap. Qur'an. Tarih deseniz tarih. Meditsina deseniz meditsina. Adamgerçilik, muras deseniz muras. Bu dünyaya çeyin niye olgan? Hazır emniye olat. Budan keyin kanday kütöt? Bardın kamtıgan. Bardı ilim de özüne kamtıgan. İlimlerden ilimin özüne kamtıgan Qur'an. Allah'ın nimetlerini aytıp beret. Şunun için Qur'an yürekleri tazalaydı. Gelinizler Qur'an'dı, vaqt bölöylü. Gün sayın her bir Müslüman, siz men niyet kılaylı. İnşallah az degende yarım saat Qur'an okuyun der. Niyet var mı inşallah? Qur'an okuylu. Qur'an'a kança jakın bolsak, oşonçoluk Allah'a jakın bolabız. Allah'ın jardamına jakın bolabız. Goldosuna jakın bolabız. Berekesine jakın bolabız. Hidayatına jakın bolabız. Saktoosuna jakın bolabız. Qur'an'dan kança uzak bolsak, oşonçoluk jakşılıktan uzak bolasın. İnşallah Müslümanın jaşosu Qur'an menen, Peygamberimizin jaşosu Qur'an menen, Qur'andın münözü menen münözdelöylü, Qur'andın öňü menen öňdelöylü, Qur'andın nuru menen nurlanaylı. Qur'an okuylu. Tuğandar gelinizler, jaş bolsak da, garı bolsak da niyet kılıp, üyübüzde bolsun, meçitte jumuşunuz olsa Qur'an okuylu. Astanovkada tursanız hem Qur'an okuyunuz. Biröөнү kütüp atsanız dağı, jakşılıkta da Qur'an okuylu, jamanlıkta da Qur'an okuylu. Qur'an. Qur'andın öz Arapçasını okugan özünçö. Bunun manisin her kim özün tilinde, Kırgızça, Özbekçe. Kotormosun, manisin de okuylu. Fatiha'nın en birinci Fatiha'nın manisin. Akırkı 10 sürönün manisin. Andan keyin birinci para, ikinci 30. paraga çeyin. Akırın elhamdülillah. Qur'an keremet. Kaygını joya turgan, jok kıla turgan, baktısızlıktın eşigin jaba turgan, dozoktun eşigin jaba turgan kitap Qur'an. Gelinizde Qur'an-ı Kerim'de bunday koş köngül mamile kılbaylı. Koş köngül mamile kılbaylı. Qur'an'a mani vereyli. Qur'an öğreneyli. Bugün bizde mümkünçülük var. Bugün bizde amandık var. Bugün bizde din erkinligi var. Bugün bizim elhamdülillah densolugumuz var. Irıskımız var. Emne yok. Bardık derse var. Uşul günde de eğer Qur'an okubasa kaçan Qur'an okuyuz. Biz ölüp kalganda bile Qur'an okuyup. Ağa şeyinde okumaydı özünüzde. Sözsüz ele birö bizge okup beriş gerekti. Sözsüz ele birö biz ölgönden keyin okuş gerekti bizge. Ölgөнгө çeyinle özünüz okuydu. Birö bizde kusul kılganга çeyinle özünüzde kusul kılıp жүрmöydü ya. Sözsüz ele biz uşul kusuldu ölgön günü kılış gerekli bizge. Ağa çeyin kusul kılsak bolboybu. Tüşürködüңүz mü kusul kılыңız. Dinimiz tazalıkka çakırat. Koşuldunuz mu ayalınız menen? Kusul kılыңız. Dinimiz tazalıkka çakırat. Soğup verilet, günöңüz geçirilet. Den soluğunuzga, ruhunuzga, diningizge, ahiretingizge payda. Kusulsuz yaşabaylı. Daratsız. Bolboyt. Elhamdülillah dinimiz taza dinlemek. Şoçu inşallah Qur'an meni dostlaşaylı. Qur'an menen inşallah sözsüz maniyer okuylu. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam akırkı peygamber. Bardık peygamberler iman keltiremiz. Bizden jol başçыбыз. Peygamberimizni qarap çaç koyoylu. Peygamberimizni qarap öňübüzde oňdoylu. Peygamberimizni qarap giyineyli. Peygamberimizni qarap tamak jeyli. Peygamberimizni qarap akça tabaylı.
Пайгамбарыбызды карап акча сарптайлы. Пайгамбарыбызды карап нике кыялы. Пайгамбарыбызды карап түнүбүз дагы, күндүзүбүз дагы. Курсанчылыгыбыз да, кайгыбыз дагы. Пайгамбарыбызды карап. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Мына сиздерге эң чырайлы үлгү, адамзаттын мырзасы, керемети, касиети, нуру. Мына Мухаммад алейхиссаламды карап түздөнгүлөр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай намаз окуса ошондой окуйбуз. Алла кандай таянса ошондой таянайлы. Кандай мамиле кылса ошондой мамиле кылайлы. Кандай мүнөз болсо ошо мүнөз менен мүнөздөлөйлү. Мухаммад Расулуллах. Ахиретке иман келтирүү. Ахиретке иман келтирүү. Туган, биз бу дүйнөдө жашап атканда өлбөй тургандай жашабайлы, өлө тургандай жашайлы. Экинчиси, ахиретте кайра мен тирилем деген үмүттө жашайлы. Ибадат кылганда жакшы амал кылабызбы, жаман амал кылабызбы, мен кайра тирилем деп кылайлы. Жакшы амал кылсаңыз дагы, жаман амал кылсаңыз дагы, мен кайра тирилем, ушул жакшы жаман амалымды окуйм деп кылыңыз. Кыямат бар. Алла жашырып койдум дейт. Жакшылардын жакшылыгын бериш үчүн, жамандардын жамандыгын бериш үчүн, жакшыларды сыйлаш үчүн, жамандарды жазалаш үчүн, жакшыларды нурлантырыш үчүн, жаркыратыш үчүн, жамандарды кордоп капкара кылыш үчүн, жакшыларды бейиш менен даңазалаш үчүн, жамандарды дозоктун отунуна салып туруп азапташ үчүн Атай кыямат күнү жашырып койгон. Кыямат күнү жашырылган. Эч ким билбейт. Менмин деген периште билбейт, менмин деген пайгамбар билбейт. Жабраил периште келип пайгамбарыбыздан сурап атат. Мата саа, ошо баягы келгенде. Сурап атпайбы? Иман эмне? Азыр иманды бүтө элекмин мен. Ислам эмне? Ихсан эмне? Ошонун 4-чү суроосу качан кыямат болот деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Өзү суралган, Жабраил периште суроочу. Суроочуга караганда суралган билүүчү эмес деп койду. Сен ана кара сен өзүң айт дегендей кылып койду. Жабраил периште билбейт. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз билбейт кыямат качан болорун. Экөө билбесе, эми башка ким билет айтыңчы? Периштелердин мырзасы Саййид ошо билбесе, адамзаттын мырзасы Мухаммад Расулулла билбесе, анан ким билет? Алладан башка эч ким билбейт. Алла атай ошо кыямат күндө жашырып койду. Кур'ан-ы Каримде кыяматтын 30-дан ашык аты бар. Канча аты бар? 30-дан ашык аты бар. Намаздын бир эле аты бар. Орозонун бир эле аты бар. Ажылыктын бир эле аты бар. Кыяматтын канча аты бар? 30-дан ашык. Биринчиси эле Яумуддин, кыяматтын аты. Эң биринчиси эле кыяматтын аты. Са, Яумил ахир, Ал-Хаққа, Ал-Қария, барды кыяматтын аты. Эмне деген ат? Яумут Танат, Яумул Жама, Яумут Тағабун, Яумул Хасра, кыяматтын аттары. 30-дан ашык аты. Кейбір алымдар Kur'an, hadisten toplап 90'dan ашык атын санаган. Эмне үчүн ушунчалык көп десе, алымдар айтышат, эки максат үчүн. Кыяматтын болгонда шексиз ишен, күмөн шек болбосун. Конкретный ишен кыямат сөзсүз болот. Экинчиси жакшылап даярдан. Экинчиси некен? Жакшылап даярдан. Экинчиси некен? Жакшылап даярдан кыямат күнгө баргандан кийин өкүнүп калба. Бул жака келүү кайра жок. Bu yaka kaytуу kayra жок. Жакшылап даярданып бар. Атаң пайда бербейт, апаң пайда бербейт, балаң пайда бербейт, аялың пайда бербейт. Эч ким пайда бербейт. Мал мүлкүң, мансабың, байлыгың пайда бербейт. Жакшылап даярдан. Ал күн кача турган күн. Бири-бирин карай турган эмес, кача турган күн. Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa abi wa sahibati wa bani. Al gün kaça turgan gün.
Ata baladan kaçat, balаңыздан kaças, ayalыңızdan, atаңızdan, енеңізден, дос, bir туған, барлығынан kaças. Алар да сізден kaçat, siz de kaças. Emne üçün kaçat? Bu dünyada kaçmayla жүрдік әлі ғой? 50 жыл bir үйде жашадық әлі ғой? Мен сені içimde 9 ay götürdüm әлі ғой? Бүгін kaçasın mı? Ya, benim belimen çıktın әлі ғой? Kaçasın mı sen? Kaçat. Al gün birin қарай тұрған gün емес. Әр кім өзін, nafsi деген gün. Sizde ешкім қарабайды, біліп қойың. Sizde ешкім қарабайды. Bir Allah ғана қарайды. Пайғамбарымызға рұқсат бергені пайғамбарымыз ғана шапааты менен қарайды. Башқа ешкім қарабайды. Туғандар, ошо қияматқа жақсы даярдан деп атат. Yawma la yanfa'u mal wala banun illa man atallah bi qalbin salim. Al günü mal mülk bala çaka payda vermeydi. Bir gana kim taza жүрек alıp gelse oşo payda veret. Taza жүрек payda öğretken. Ne payda öğretken? Taza жүрек payda öğretken tuğanlar. Men egerde жүрегімді tazalasam, uşu payda öğretken. Siz mal mülk payda vermeyken, bala çaka payda vermeyken. Taza жүрек, emneden, kufurdan taza, şirkten taza, nifak, münafıklıktan taza, kibir, tekeberlikten taza, hasat, göralvastıktan taza, hikit, jaman kalo, jek görүүдөн taza, buğuz, жүректі tazalaylı. Dünyаны sүйгөн, mansapты sүйгөндөн жүректі tazalaylı. Hubbul dünya, hubbul jah. Mına uş taza жүрек пайда öğretken. Жүректі қант тазалаймыз? Kur'an. Жүректі тазалаш үшін келген Kur'an. Ошон үшін жүректе küfür болбосын, şirk болбосын, tekebерлик болбосын, көралбастык болбосын. Туғандар, қиямат күнгө ишенейлі. Қиямат күнгө ишенейлі. Өлгөндөн кийин тирүүлүү бар. Өлгөндөн кийин не бар экен? Тирүүлүү бар. Allah barыбызга өлүм берип, кайрадан барыбызды Алла Таалам жашоо берип тирилтет. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu айтат. Мына азыр барыбыз азыр тирүүбүз чынбы же өңүбүзбү же түшпү ушул? Кандай дейсиз? Биз азыр түшпү же өңбү? Ушул кандай чын болсо, кыямат күнү ушундай чын. Өлгөндөн кийин тирүүлүү ушундай чын. Allah subhanahu wa ta'ala gayrı tiriltet. Бұл Allah'a kıyın emez. Жоқтан барғылы алған, барды жоқ қылып қайра бар қылып қою Allah'a ешқандай қиын емес. Біз көп сөйле, көп айтайлы. Қиямат бар, өлгөндөн кийин тирүүлүү бар, бейиш бар, дозок бар. Пайғамбарымыз күн сайын тахажжудта айтат эле. Не дейт эле? Антал хақ, я Алла сен хақ. Ал жаннату хақ, аннару хақ. Күн сайын айтат эле. Бейиш бар, dozok var, beyiş hakikat, dozok hakikat, al-vaznu hak, taraza hakikat. Bardığın paygamaz, al-liqa'u hak, sana joluğu hak deytiler, çındık deytiler. Gün sayın aytatiler. Biz bir ayda bir jolu, bir yılda bir jolu aytatkenmiz. Bizim imanımız ayakta. Gün sayın ayta turgan nerse. Ölgönden keyin püttü, жоқ boldu, çirip ketdi. Kayra tirilүү боло болбойбу эми kafirlardın sözü. Müslümandın söz emes. Müslümandın işenim emes. Kur'an'da Tagabun suresinde Allah Teala mınday deydi. Za'amellezine kafaru alley yub'asu. Kafirlar aytışat eken, gayra tirilүү sapsem жоқ deytken. Taptakır жоқ deytken. Alley yub'asu. Allah aytты Peygamberimize. Kul ayttık Muhammed. Ayttık ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bala, ne üçün gayra tirilүү жоқ? Wa Rabbi, Rabbuma ant kasam debay. Rabbuma kasam debay. La tub'asunna, thumma la tunabba'unna bima amiltum. Wa zalika alallahi yasir. Sizler söz gayra tirilesizler. Tirilgenden keyin sözsüz sizler amalыңардын кабарын аласыңар. Sizlerge emne kılganыңар кабар берилет. Wa zalika alallahi yasir. Bul Allah'a жеңил bul. Бұл Аллаға оңой, Аллаға қиын емес. Қайра бардығызды тірілтіп, амалыңызды беріп, естетіп қойған, хабар беріп қойған Аллаға қиын емес.
Ошон үчүн туугандар, мусулман адам ким? Ахиретке ишенген адам. Мусулман адам ахиретке ишенген адам. Ахиретке ишенбесеңиз мусулман эмессиз. Ахиретке ишенбесеңиз мусулман эмессиз. Таухид, рисалат, кыямат. Бардык пайгамбарлардын акыйдасы, Кур'ан-ы Каримдин акыйдасынын негизи таухид, рисалат, кыямат. Үчүнчү акыйда, биринчи таухид, Алланын жалгыздыгы, рисалат пайгамбарлардын алып келген Алланын өкүмдөрү, кыямат, эртеге кыямат күнү түбөлүктүү чечим, дозокко же бейишке. Кыямат кайра тирилүү бар. Мынакей тагдырга ишенейли. Мына бүгүнкү жолугушубуз случайно эмес. Капысынан, кокусунан эмес. Бул баарыбыз тагдырда бар экен. Ушу бүгүн Нокен районунда алхамдулилlah шамдан кийин ыймандашып чогулушуп ушинтип отурабыз, сүйлөшөбүз деген алхамдулилlah тагдырыбызда бар экен. Бул тагдырыбызда жок болсо болбойт эле. Алхамдулилlah жүздөшкөнүбүз тагдырыбызда бар нерсе. Жакшылык, жамандык Алладан деп билебиз. Алла Таалага таянабыз. Алла субханаху ва тааланын буйругун аткарабыз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менин сөздүн баары ихсандан чыгып кетти. Ихсан деген эмне? Ихсан деген ушу Жабраил периште келип ыймандан сурады, ыймандын ушундай жообун берди. 6 нерсени айтты. Алла Таалага ыйман келтирүү, периштелерине, китептерине, пайгамбарларга, тагдырга, өлгөндөн кийин тирилүү, кыяматка. Ислам не дегенде 5-өн айтты. Шахадат калимасы, намаз, орозо, зекет, ажы. Ихсан эмне деп сураганда пайгамбарыбыз айтты. Ихсан деген Алланы көрүп тургандай ибадат кылуу деди. Ихсан деген не экен? Алланы көрүп тургандай ибадат кылуу. Алланы көрүп тургандай намаз окуу. Алланы көрүп тургандай зикир кылуу. Алланы көрүп тургандай дуа кылуу. Алланы көрүп тургандай орозо тутуу. Алланы көрүп тургандай кайрымдуулук, зекет, үшүр жана башка садакасын берүү. Алланы көрүп тургандай ажылык, умра кылуу. Алла Тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу бул ихсан экен. Эгерде Алла Тааланы көрүп тургандай ибадат кыла албасаң, Алла мени көрүп турат деп ибадат кыл деди да. Анда Алла мени көрүп турат деп ибадат кыл. Ушул ихсан экен. Бирок мамиледе ихсан өзүңүзгө жакшылык каалаганды башкага жакшылык каалагыңыз. Ахсин иля ахсин кама ахсаналлаху илейк. Алла сизге кандай ихсан кылды, сиз да башкаларга жакшылык кылыңыз. Ихсан өзүңүзгө ыра көргөн нерсени башкаларга ыра көрүңүз. Бул ихсан. Туугандар, мен айтып аттым эле, Алла Таала буйрук берет адилеттүүлүккө. Инналлах я'муру бил адл вал ихсан. Ихсанга буйрук берет Алла Таала. Адилеттүүлүк менен токтобой, жакшылык кыла бериңиз тууган. Ихсандан жогору дагы бар. Инсаф, адил. Ихсан, андан кийин исар деп коет бизде. Исар дегени, охо, бу сахабалардын сыпаты. Бирөө жамандык кылса, Аллаху акбар, ага жакшылык кылат. Өзү кажети болуп туруп, анын кажетин биринчи аткарат. Ва юсируна аля анфусихим валау кана бихим хасаса. Сахабаларды Алла мактап, Кур'анда айтып койду, кыямат күнгө чейин окулат. Сахабалар иманга мээрет кылып, ушу даражага жетишти. Ва юсируна аля анфусихим валау кана бихим хасаса. Өздөрү ачка болсо дагы өзгөнүн экинчинин курсагын ойлойт экен да. Өзүнүн кажети болсо дагы, жок ушунун кажети биринчи бүтсүнчү. Ушул биринчи рахаттансынчы. Ушул биринчи зарылчылыгы бүтсүнчү. Ушунун биринчи курсагы тойсун. Ушунун кажети бүтсүн деген мынакей сахабалар ушуга жетишкен. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, жараткан Алла субханаху ва таала барыбызга товфик берсин. Ушу сыпаттарды, адилеттүүлүк, ихсан сыпатын Алла Таалам барыбызга насип кылсын. Инналлах я'муру бил адл вал ихсан ва итаи дил курба. Жакындарга бергиле, акысын бергиле. Ким тууганыңыз барбы? Бир туугандарыңыз бар. Атаңыздын бир туугандары бар, апаңыздын бир туугандары бар. Ошолордун жардам бериңиз. Ошолордун акысын бериңиз. Ошолорду намазга алып келиңиз. Ошолорду мешитке алып келиңиз. Ошолорду алхамдулилlah даватка чыгарыңыз. Ошолордун дүнүйеви кажетин бүтүрүңүз. Ухрави ахиреттин кажетин бүтүрүңүз. Ва янханил фахша, авирсиздиктен тыят Алла Таалам. Авирсиз иштерди кылбаңыз. Вал мункар, Алла субханаху ва таала арам нерселерден, Алланын элчисине жакпаган нерселерди тыят, андан тыйыныңыз. Вал баги,
zulumduktan kaçınız, aşa çapkandan kaçınız. Ya'idukum, Allah sizge vaaz aytat. Bir alim emes, bir perişte emes, bir paygambar emes. Ya'idukum, Allah Taala sizge nasihat aytat. 3 nerseni atkarыңыз, 3 nerseni taştаңыз. Emne üçün? La'allakum tadakkarun. Mümkün nasihat kabul alarsınlar, adam bolup kalarsınlar. Mümkün uşu nasihatты kabul alıp, baktılуу bolarsınlar. Dozoktan otdan kutulup beyişke çıkarsınlar. Allah subhanahu wa ta'ala nasihatının maksatı uşul. 3 nerseni atkar. Adiletlülük'e buyruk beret. Ekinci ihsanға. Üçüncü tuğançılık mamileni bekem qarmağınız. 3 nerseden tıyı salıp atat. Fahşa, ayırsiz işleri taştağınız. Günah işlerini taştağınız. Munkar, aram nerseni bardığını taştağınız. Bağı, zulumduktu taştağınız. Aşa çapkandı taştağınız. Toң moyunduktu taştağınız. Allah Taala nasihatın kabul alыңız. Allah subhanahu wa ta'ala barınızda kabul kılsın. Hurmatlı ağayın Müslüman bir tuğandar. Demek her bir Müslüman erkek, ayal, sözsüz biz ilim alışımız gerek. İkincisi, ibadat kılışımız gerek. İlimge jaraşa ibadat kılışımız gerek. Üçüncüsü, tuğan, akırkı din, akırkı paygambar unutpаңыз. Akırkı kitapты unutpаңыз. Kur'an akırkı kitap, başka kitap düşmeydi. Kıyamet günge çeyin jetkiriş. Kıyamet günge çeyin elderge Kur'an'dı kim jetkiret? Men, siz jetkiret. Biz davat bereriz. Biz Allah'ın yoluna çıkarız. Oşun için her bir Müslüman erkek abid bolsun, dai bolsun. İbadat kılaylı, ibadatka çakıraylı. Ruku kılaylı, rukuga çakıraylı. Sajda kılaylı, sajdaga çakıraylı. Zikir kılaylı, zikirge çakıraylı. Dua kılaylı, duaga çakıraylı. Kayrımduluk kılaylı, kayrımdulukka çakıraylı. İmandı jaşaylı, imanга çakıraylı. İslamda jaşaylı, İslamga çakıraylı. Uşunun atı davat. Uşunun atı davat. Bardık paygambarlar kılgan davat uşul. Bardık paygambarlar bu dünyaya gelip, bardık aytkan. Ya eyyuhan nas, kulu la ilahe illallah tuflihu. Ey adamlar, la ilahe illallah. Bir Allah'ını tanıgıla, bir Allah'a başı gele, baktılı olasınlar. Bir Allah'a sıyıngıla, şerik keltirmegile, baktılı olasınlar. İyigilik tavasınlar, dünya ahiretten baktısızlığına kutulasınlar. Mınake, bardık paygambarlar. Adam aleyhisselam başlagan davattı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem toluktadı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin davatı kıyamet günü için ümmeti ulantat. Kıyamet günü için gele turgan insanlarga Allah'ını ümmeti tanıtat. Kur'an'dı ümmeti tanıtat. Namazga ümmeti çakırat. Paygambarımızdı ümmeti tanıtat. Kim tanıtatandan başka? Tokoydan biri düşüyor. Asmandan biri geliyor. Biz, siz tuğandar bu davat jönüne bir 5-6 toptan kişi alıyor, bar oluyor. Bir 3 günge, 40 günge, 4 ayga da öyle. Bu bizge sizge okşagan iman alsızlarga үйreniş üçün ele. Ömür boyu ibadat, ömür boyu davat. Siz oylabаңыз mındaydır. Ömür boyu biz ibadat kılabız, ömür boyu davat kılabız. Kança adamın tövbasına sebepçi olası, kança adamın imanına sebepçi olası, kança adamın dozoktan kutulganına sebepçi olası, kança adamın takvalığına sebepçi olası, kança adamın alim, karı olganda sebepçi olası, kança adamın aramdan çıkıp adalga gelgenge sebepçi olası. Oşonun bardığın daracası sizge, soğuğu sizge, sizin özünüzün ibadatın soğuğu çektirilgen, davattın soğuğu çeki yok. Uğualınız yaşlar. İbadat için bir caynamaz yetişti. 1 metre 50 santimetre. Uşu menenle ibadat bolat. Davatka bütkül maydan alam. Çıgıştan batışka çeyin davattın maydanı. İbadat. Özünüzdü gana dozoktan kutkarıp beyişke girem degen pikir. Davat bütkül adam zatты dozoktan kutkarıp beyişke alıp baru degen pikir. Niye de oylap atasız siz bunu? Bardık bu davatta, paygambarımızın davatında. Bardık paygambarların davatının nuru var. Bardık paygambarların davatının gücü var. Bardık paygambarların davatının berekesi var. Jönökön ersemez toğanlar. Bunu kişine siz oylabаңыз mı? 4 ay 40 gün dep. 4 ay 40 gün bu ABVG. 4 ay 40 gün 1. klas. Emi baştalgan göngöngö, үйrөнгөнгө. Akırın. Жаңы атты кармаганда 1. жүгөн салас. Сразу эле эгер салбайсыз, ээр токубайсыз. Кичине көндүрүп ал ойлойт, ушу эле окшойт десе, ээр токуп салды 1 айдан кийин. Болду десеңиз, жок, минип алды. Токто десе чапкылап атат. Качан качысы, өлгөнгө чейин дейт. Машалла бала.
Siz davatты ойлобоңуз бул ошону 3 күн менен бүтүп алган экен деп. Пайгамбарыбыз 3 күнгө келген эмес, 3 күн дават кылган. Сахабалар өлгөнгө чейин кылган, бүткүл ааламга кылган. Сахабалар эгерде мына Орта Азияга келбегенде биз мусулман эмес элек. Башкаларды айтпайлы коюн, Орта Азияны эле алайлы. Алар Мекке, Мединада ибадатта отура бергенде, каяктан биз бүгүнкү ибадатыбыздын бардыгы, мына сооптун бардыгы кимге кетип атат? Сахабаларга кетип атат. Сахабаларга кетип атат. Allah'ın жолунда чыгуу сыймык. Allah'ın жолунда өлүү шахадат. Allah'ın жолу бул тамаша жол эмес. Сиздин Бишкек Ош жолу эмес бул. Allah'ın жолу бир шайтандын жолу бар. Allah'ın жолу бардык адамдарга жакшылык каалоо, пайда жеткирүү, кайгысын бөлүшүү. Жердин үстүндө канча адам болсо бардыгына райымдуулук кылуу. Биздин пайгамбарыбыз райымдуу пайгамбар. Бул умматы мархума. Пайгамбарыбыз набийюр рахма. Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама. Ар-рахимун, ярхамухумур рахман. Жер бетиндегилерге райымдуулук кылгыла деди пайгамбарыбыз. Мейли курсагын тойгозгула, утурумдук райымдуулук. Кийим кийгизгиле, временный райымдуулук. Ооруп атса дары-дармегин бергиле, временный утурумдук райымдуулук. Бирок иман үйрөтүңүз, намазга чыгыңыз, мечитке байлаңыз, түбөлүктүү райымдуулук. Түбөлүктүү тозоктон кутулат, түбөлүктүү бейишке чыгат. Мындай чоң райымдуулук жок. Мындан өткөн райымдуулук жок. Ошон үчүн туугандар, биз ибадатка биринчи ниет кылайлы. Иншаалла намазды каза кылбайм. Иншаалла жалган сүйлөбөйм. Иншаалла арам жебейм. Иншаалла арамга баспайм. Алланын каалоосу жардамы менен деп иншаалла ниет барбы? Кур'ан менен достошобуз, сүннөттү бекем кармайбыз, бирибизге жакшылык каалайбыз, бирибизге пайда жеткиребиз, бирибизге жакшы мүнөздө болобуз, кечирим менен жашайбыз, райым менен жашайбыз, кичпейилдик менен жашайбыз, шүгүр менен жашайбыз, сабыр менен жашайбыз, каниет менен жашайбыз, зикир менен жашайбыз, истигфар менен жашайбыз, тоба менен жашайбыз. Жашайбызбы иншаалла? Экинчиси тууган, ибадатка бекем болгондон кийин ошо ибадатты күчтү башкалар менен бөлүшөйлү. Ибадатты башка менен бөлүшөйлү, намазды башка менен бөлүшөйлү, зикирди башка менен бөлүшөйлү, илимди башка менен бөлүшөйлү, таквалыкты башка менен бөлүшөйлү, дуаңызды башка менен бөлүшүңүз. Көз жаш сиз Кудайым берген сизге ыйлай аласыз, үммөт менен бөлүшүңүз, алар да ыйласын. Собобу сизге. Сиз мечитке келесиз, Алла разы болсун. Сиздин кадамыңыз уурулукка баспайт, сиздин кадамыңыз аракка баспайт, сиздин кадамыңыз зынага баспайт, сиздин кадамыңыз сүткорлукка баспайт, сиздин кадамыңыз кумарга баспайт, сиздин кадамыңыз башкага арам жакка баспайт. Алла разы болсун. Мубарак кадам, мубарак дене, мубарак рух, мубарак машаалла. Ушуну башка менен бөлүшүңүз, башкалар дагы арамга барбасын, алар дагы мечитке келсин. Бунун аты дават. Бунун аты дават. Иншаалла дават ушундай. Бул туугандар бир ок менен экөөнү аткандай. Ибадат дагы ордуна келет, дават дагы ордуна келет. Өзүбүз да тазаланабыз, үммөт да тазаланат. Өзүбүз да Алланын сүйкүмдүүсү болобуз. Үммөт да Алланын сүйкүмдүүсү болот. Өзүбүз да дозоктун отунан сактанганга, бейиштин жолуна түшкөнгө, үммөт дагы бейиштин жолуна түшкөнгө келет. Даватка таярбызбы иншаалла? Бул тууган бир жөнүндө пакистандыктар баштай өрүптөр деп эле сөз эмес. Буну мединалыктар баштаган. Кимдер баштаган? Сахабалардын бардыгы Меккеден Мединага көчүп келди. Мухажир ансар болуп, Алла Таала Мединаны бүткүл ааламга исламдын борбору кылды. Адилеттүүлүктүн борбору, адамгерчиликтин борбору, адамгерчиликтин ордосу. Мынакей мындай кылды Мединаны. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хидаяты, дуасын алып, бүткүл ааламга таркатышты. Муундан муун, кылымдан кылымга чейин бизге келдик, замандаш болуп жаралып калдык. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Алла субханаху ва таала мына ушул доордо Кыргызстан деген эгемендүү мамлекетибизге дин эркиндигин берип, дават мүмкүнчүлүгүн берип, альхамдулилlah, бул Алланын чексиз ырайымы. Буну билген адамга, көзү бар адамга, көзүн жумуп алган адамга эмес, көзүн ачкан адамга. Бул Алла Таалам чексиз ырайымды берди. Дават бардык жакшылыктардын энеси, бардык жакшылыктардын энеси. Илим тирилет, ибадат тирилет, мүнөз тирилет, сүннөт тирилет, жакшылык тирилет. Дават бул уммул хасанат, жакшылыктардын энеси.
Ошон үчүн иншалла өмүр бою Кудай кааласа ибадатта бекем болобуз, өмүр бою дааватта бекем болобуз. Экөөнү ниет кылып коелу. Ниет кылдыкпы иншалла? Алланын кулубуз. Кимдин кулубуз? Ошон үчүн мойнубузда ибадат. Пайгамбарыбыздын үммөтүбүз. Ошон үчүн мойнубузда даават. Биз айтып койбойлу ушуну. Алланын кулубуз. Ошон үчүн мойнубузда эмне экен? Ибадат. Пайгамбарыбыздын үммөтүбүз. Ошон үчүн мойнубузда эмне экен? Даават. Биз кимге чакырабыз? Алланын элчисине чакырабыз. Өзүбүзгө эмес. Аллага келиңиз, пайгамбарыбызга келиңиз. Башка чакыруу жок. Бул чакырыкты Алла Кур'анда мактады. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allahu Akbar. Allah Taala eng chiroyli söz, eng chiroyli din kimdiki? Allah'a çakırıp, жақсы амал кылып, өзүн күчпейин алып, жөнөкөйлө мусулмандарданмын деген адамдын сөзүнөн дагы, дининен дагы кимдин сөзү чырайлуу, кимдин дини чырайлуу? Эч кимдики эмес. Демек туган, Алла Таалага чакырып жақсы амал кылган, өзүн күчпейин алган адам, бул Алланын алдында бунун сөзү эң чырайлуу сөз, бунун дини эң чырайлуу дин. Ошон үчүн иншалла келиңиздер тугандар. İnşallah biz ekonu niyet kılaylı, ibadatlı, davatlı niyet kılaylı. Ekonu ilim menen koştoylu, ilim menen güç bereyli, ilim menen candandıraylı, amal menen kozdoylu. Kozdoyuz mu inşallah? Ömür boyu tayarız mı inşallah? Çınelevi inşallah. Kalpele olsa da ova deyiveriniz. Niyet kılaylı sözsüz inşallah. Elbette inşallah uşun için maşayihler, alimler, bu farz sünnet vacip emez, tertip, ушуну кичине үйрөнүп, даамдап, биринчи кадам, экинчи кадам ташташ үчүн өмүрдө Алла Тааланын берсе өмүрдү бир жолу төрт айга чыгып келиңиз. Жакшылап тазаланып, жакшылап үйрөнүп, жакшылап бекемделип, шайтан каяктан келген жолдорду көрүп, ал жерди бүтөп, сүннөттөрдү бекем кылып, дуаларды үйрөнүп, тараттарды үйрөнүп, тажвидтерди үйрөнүп, акиданы үйрөнүп, фикти үйрөнүп, жамаатты үйрөнүп, адамгерчиликти үйрөнүп, кызматты үйрөнүп, мусулмандарга Алла үчүн барганды үйрөнөйлү. Ağay Müslüman mütüğanlar, elhamdülillah, bugün bütkül dünyada bir 240-250 mamleketin tegerinde mamleket var. Oşoga inşallah her bir mamleketke varganga niyet kılıp koyayım. Amerika'ya varabız mı inşallah? Avustralya'ya varabız mı? Japonya'da kim azan aytat? İnşallah Kıtay'da kim talim ötköröt? Rossiyaga varıp, bardığız inşallah niyet kılıp koyayım. Niyet kılgan Allah'ım savap beret. Perişteler amin de otat, Allah özü güve. Kuda kalasa uçur gelet. Afrikanın da inşallah takoylarına varıp, kuda kalasa namaz okuyuz. Oşol жерге Allah'ın atından azalayız. Peygamberimiz atından azalayız. Kur'an'da aytayız. Adamlardan kursağın toygozabız. Giyim giygizebіз. Alardın göz yaşın sılayız. Alarga elhamdülillah жақшылық kılayız. Birөө bizge jamandık kılsa da sabır kılıp çıdap, ağa жақшылық kalayız. Ahireti kurulup kalsın. La ilahe illallah aytıp kalsın. Tübölüktü dozoktan kurtulup kalsın. Tayarız mı inşallah? Noken kuda kalasa bütkül dünyaya orada olsun. Niye mi? Niye? Medina bolgan. Allah Taalam kılam dese kılı öğret. Vağında Mısır bolgan. Vağında Türkiye bolgan. Kanday degen. Acayip emez. Bukhara emne degendi. Samarkand emne degen bolgan. Kudaga şükür Allah Taalam bugün bergenin alaylı, kadırlaylı. İsrafkerçilike yol vermeyli. Bölünüp jarılganга yol vermeyli. Elhamdülillah ibadatlarımız bekem kılaylı. Hareket kılabız mı inşallah? Tuğanlar emine bir sözge bir uadalaşıp koyaylı. Şu ıyık jerde oturabız. Ayaldardı urmay жоқ. Kordomay жоқ. Jaşasan çıraylı jaşa. Jaşavasan qoz boşatıp koy. Bul Allah'ın hükmü. Düşmandaşıp ajraşpa. Jaşasan, жақшылақай jaşa. Uşunçu taptakır bolboy tao, düşmandaşıp ajraşpa. Dostoşup ajraşkıl. Biroq bilip koyunuz. Peygamberimiz aytkan, "Abgadul mubahat indallah at-talaq." Adal nerselerden Allah'ın en açusu gelgen nerse talak. Açusu gelgen nerse mabguz. Qaysı nerse açusu gelet, al jerde tıyılat. Oşonçu talak beri tıyılgan. Biroq oşol кезде adal dep ruhsat bergen. Biroq adallardan en açulangan, en jamanı. Her birimizde elhamdülillah üy bile var. Ayal zatqa zulümdü kılbaylı. Ayal zatqa zulümdü kılbaylı. Birönün ayalına, birönün kızına göz salvаңыз. Gözünüzді saqtаңыз. Birimizge hareket kılaylı, жақшылық berip. Elhamdülillah Allah Taalam bizge taza din bergen.
Бизге таза дин берген. Ошон үчүн иншалла аялдарга иншалла жакшы мамиле кылайлы. Үйгө иншалла сиз ибадатты тургузуңуз, үйгө дааватты тургузуңуз, үйгө кулк мүнөздү тургузуңуз. Сизден эң биринчи пайдалансын, балаңыз, аялча, бала чакаңыз пайдалансын сизден. Сиздин кичпейилдигиңизден, сиздин такыбалыгыңыздан, сиздин Алладан корккондугуңуздан, сиздин гамыңыздан биринчи үй бүлөңүз пайдалансын. Анан эл. Үй бүлөгө жооп бересиз, кыямат күнү жооп бересиз. Ошон үчүн аларга буйрук эле бере бербей, өзүңүз көрсөтүңүз. Ибадатты көрсөтүңүз, адеп ахлакты көрсөтүңүз, кызматты көрсөтүңүз. Айша энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кийимин өзү тигет эле дейт. Сахабалар кийим тиккенге каякта жүрөт алар? Жокпу? Биздин шакирттер кийим тиккенге даяр го. Сахабалар жан бергенге даяр. Бирок пайгамбар ушу сүннөттү көрсөтүп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашоону көрсөтүп атат. Айша энебиз айтат, масысын өзү тигет эле. Кийимин өзү тигет эле. Эчки сайт эле. Учур келгенде камыр жуурuyт эле. Үйдө майда чыдаларды алып келет эле. Жөнөкөй эркек эмне кылса, үй иштерин, ошо иштердин баардыгын кылат эле. Бирок намаз учурунда бизди тааныбай калат эле дейт. Кандай дейт? Намаз учурунда? Анан келешке үйдүн ишин кыла берип, намаз болсо деле кыла берип. Берилип кетпеңиз. Кичине чек бар, точка бар. Намаз болгондон кийин болду, ассаламу алейкум деп бияка баса бериңиз эми. Сизди биякта биринчи сап күтүп атат. Сизди Алла Тааланын азаны күтүп атат. Эми токтотуңуз. Бул жактан кийин жакшылап ибадат кыласыз дагы, үйгө дуа кыласыз, кайра үйгө барасыз. Аракет кылабызбы иншалла? Үйдөгүлөр менен да алхамдулилlah мастурат немелерди бекем кылайлы. Алла Таалам кабыл кылсын, амин.